Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Кийинки сөз Мадумаров Алакан Мисанбаевичке берилет. Жолдош генерал 19 берененин долбоордогу 16 берене болуп калат экен долбоордо. Г пунктун карасаңыз, Кыргыз Республикасынын президентинин карамагында турган мамлекеттик органдын жетекчиси дейт. Кайсы органдар ошолор? Улуттук статистика ошол кемде ошол органдар айтылат мисалы. Эми ошону жазып койбойлубу? Мына В пунктунда жазыпсыңар го, экинчи пункттун ошол эле 16 берененин баарын эсептеп кетипсиңер. Улуттук банк, шайлоо, БШК, эсептөө палатасы деп. Кыргыз Республикасынын президентинин карамагында аябай көп ишканалар бар да. Ошолордун жетекчилери. Ошолор көп да. Ооба. Эми көптөн баары жазылганда майдалап өзүңүздөр айтканда аттестация комиссиясы кимге карайт? Я. Улуттук аттестация комиссиясы кимге карайт? Вакыт айтып атасыз да? Азыр президент указымен кандай болуп калган? Кандай дайындалат аткан азыр каралып атты жана. Ошон үчүн так жазылышы керек. Азыр кимге карайт, кече кимге карайт эле? Жанагы жазылып аткан ошосу себеп өзгөрүп кетип атпайбы? Бүгүнкү мисалы bir organ, ertesi bir başkaça, oşun için bir özgürlük için, kayra mıyzamda özgürtmek için, hazır vak kimge karayt? Ya, vak? Vak hazır, men hükümet Председатель Кабмин назначает тот азыр. Ya. Председатель Кабмин, по-моему, men bilişimче. Жок, закондо ким? Сиздин билишиң, экөөбүздүн билишибиздин кереги жок. Мыйзамды боюнча кимге башlayт? Ya. Эгер эртең ошол кабинет министрине, эгер эртең ошол президентке баш ийип калса, улуттук да. Ооба. Улуттук болгондон кийин демек азыр аткаруу бийлигинин башында ким турат? Өлкө жетекчиси. Өкмөт жок да. Кабинет министринин болгон макамы президенттин администрациянын башчысы ал. Болду. Башка макам жок. Мыйзам кандай болгону да. Баракелде, ошону мыйзамга жазбайсыңар удатом. Эгерде улуттук макамдагы ишканалар болгон болсо, ал кимге башыйт? Могу жерде дүңүнөн жазып койгонсуңар. Президенттин карамагында турган мамлекеттик органдын жетекчиси. Көп да булундай органдар көп да. Эксперт карап көрсүн, 3-окуудан эгер мүмкүнчүлүк болсо карап көрсүн анда. Эгер вактын төрагасы кирип калган болсо, вактын төрагасында кандай сыр бар? Эч кандай сыр жок анда. Ушул сыяктуу кызматтар көп. Бүгүн ал жака алат, эртеси күнү бул жака киргизип коет. Бир эле токтом менен киргизип коет, бир указ менен. Ошондо мыйзамга эмне келип калат? Кандай болуп калат? Сиздер түшүндүрмөсүндө кененирээк беришиңиздер керек эле. Улуттук мамлекеттик сырлар катары эмнелер кирет? Анын аныктамасы болуш керек. Ага кирбейт. ВАК ага кирбейт. Улуттук илимдер академиясы кимге карайт? Кайда карайт алар? Кабинге карабайт. Президенттин буйругу менен иштелүүчү улуттук макамдагылардын баардыгы ошондой да. Улуттук макам. Филармония улуттук макамбы? Я. Жок, улуттук макамдагылар. Жок, улуттук деген ал жанагы эми үчүн биз майдаланып кетти. Эгер сизге мен башкача келсем болобу өзүмчө ушунчун сизге конституцияланча түшүндүрүп берейин анда. Башка эле учурда келе бербей, ушу мыйзам боюнча да келсеңер болот мага. Келгиле, рахмат. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Чынында жанды чыркаткан чындык биз менен.